Биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыз. Ырчы Анжелика чет өлкөдөн турак жай алды. Жеке ырчы актриса Анжелика чет өлкөдөн ак өргөлүү болду. Тагыраак айтканда, ырчы Түркиянын Алания шаарынан турак жай сатып алганы белгилүү болду. Allian Homes компаниясынын Бишкектеги өкүлү болуп иштеп, ошол компания менен өнөктөш болуп келем. Былтыр жаңы салынган 5 жылдыздуу апартаменттен 2 бөлмөлүү үйдү 3 жылдык мөөнөткө бөлүп төлөө менен алдым, дейт ырчы. Анжелика туулган күнүн Түркия мамлекетинен белгилей турганын, ал жактан деле иштерин кадимкидей уланта берерин айтат. Камчыбек Ташиев чоң алайга жөнөп кетти. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы абал чыңалган бойдон турат. Бүгүн 4-июнда эртең менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ош облусунун Чоң Алай районундагы Унчу булак аймагындагы такталбаган чек ара аймагына жөнөп кетти. Бул туурасында журналист Өткүрбек Рахманов билдирди. Тажик тарап түнкү саат 3-тө Кыргызстандын аймагына кирип, Чоң Алай районунун Унчу булак аймагындагы чек аранын топографиялык иштери боло элек тилкесине контейнер коюшту. Саат жакын тажиктер орнотулган контейнерден 600 метр алыстап кетишти. Кыргыз тарап кырдаалды эки мамлекеттин чек ара өкүлдөрүнүн деңгээлинде жөнгө салуу боюнча чараларды көрүп жатат. Бирок Тажикстандын чек ара өкүлдөрү телефон чалууларга жооп бере элек. Мамлекеттик чек ара кызматы күчөтүлгөн режимде иштөөгө өттү деп билдирет чек ара кызматы. Маршрутка айдоочулары бүгүн да жумушка чыккан жок. Бишкек шаарында бүгүн 3-күн катары менен маршруттук таксилердин айдоочулары иш таштоосун улантууда. Бишкек шаарынын көчөлөрүндө маршруткалар байкалбайт. Автобус жана троллейбустар кадимки шартта иштеп жатышат. Эске салсак, айдоочулар 2-июнь күнү жол кирени көтөрүү талабы менен иш ташташкан. Жүргүнчү ташыган 2 фирмага 13 000 сомдон айып салынып, 34-нө эскертүү берилди. Бул туурасында Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов парламенттин жыйынында билдирди. Анда депутат Бурун Аманова иш таштагандардын лицензиясын алып, башкасына берүүнү сунуштады, бирок Кудайбергенов муну аткаруу мүмкүн эместигин белгилейт. Биз 34 фирмага эскертүү жазып бердик. Ал эми транспорт министрлигинин инспекциясы экөөнү 13 000 сомдон айып салды. Баарынан баш тартуудан алыспыз. Айдоочуларды дагы түшүнүп жатабыз, дейди мэрдин милдетин аткаруучу. Эскерте кетсек, айдоочулар жол кирени көтөрүү талабын коюп иш ташташкан. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун бир тууганынын атын жамынып, өзгөчө ири өлчөмдө акча алып жаткан шуулунда кармалды. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, улуттук коопсуздук кызматы Кыргыз Республикасынын жогорку кызмат адамдары менен байланышты жана жеке тааныштыгы бар делген фактыларды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысын аныкташты. Тактап айтсак, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаровдун агасы Сабыр Жапаровдун атын жамынып алып, алдамчылык жол менен жана адамдардын ишенимине кирип алып, калктын керектөөчү товарлары бар контейнерлерди экспорттоо маселесин чечүү үчүн өзгөчө ири суммадагы $1,250,000 өлчөмүндөгү каражатты ээлеп алууга аракет кылганы аныкталды. 2021 жылдын 3-июнунда ыкчам тергөө иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча талап кылынган суммадан каражаттын бир бөлүгү алынгандан кийин кармалды. Биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыз.